Саламатсыздарбы. Оду Геошондо программасы. Кадр саясаты кайсы болбосун жогорку бийликтин таалуу жерлеринин бири бойдон калууда. Мамлекеттик башкарууну жакшы түшүнгөн адистердин көбү илгери эле бизнеске кетип калган. Айрымдар өлкөдөн да чыгып кеткен. Анча-мынча адис болуп эсептелгендердин айрымдары болсо мурдагы бийликти колдогондор. Ошондуктан тандай турган эч ким да калбай калгандай. Түзүлгөн мындай абалга кайсы бир деңгээлдеги өзүн билемдик дагы кошулганда, албетте жагдай ого бетер коорлошот. Мисалга премьер-министрдин буйругу менен 11 февралда Тышкы иштер министрлигинин статус катчысы болуп, мурда спорт комитеттин статус катчысы болгон Нуржан Бардинова дайындалганы катуучу жаратты. Эгер ал ушундай жогорку деңгээлдеги адис болсо, эмне үчүн коомчулук аны мурда уккан эмес? Башка дайындоолордун ичинен Баткенге кеткенине 1 жыл боло элек Акрам Мадумаровдун кайрадан Бишкекке вице-премьер болуп кайтып келгенин атаса болот. Ал күтүлбөгөн жерден кызматынан кеткен Жеңиш Разаковду алмаштырды. Ошондой эле күтүлбөгөн жерден Госрегистрдин башчылыгынан Алмаз Мамбетов да кетти. Ал дагы 1 жылдан кем иштеди жана бул орунга дайындалганда дагы көптөгөн суроо жараткан. Бирок адистер анын баарын туура кадам деп кадр саясатын мактап жатат. А киши кадр кызматын жетектеп турганда мен башкаруу академиясынын ректору болуп экөөбүз 1 жылча иштештик. Мындай талапты кое билген, билимдүү, мындай өзүнүн позициясы бар жетекчи деп эсептейм мен. Менин оюмча туура эле тандоо болду. Негизи эле менин жеке мындай кадрлар маселеси баягы регионалдык кадрлар анан борбордук кадрлар деген маселени көтөрсөк, мага бир система жагат да борбордук да чоңураак должностторго келиш үчүн колдон келсе, ошо региондордо иштеп келген адамдар көбүрөөк келсе, менин оюмча ушул туура болот эле да. Андай болсо биздеги кадрдын баары сонун жана дайындоонун баары жакшы десе болот го. Башка бирөө дайындалса, ал деле туура болмок. Кадрдын баары сонун болсо, неге мамлекеттик башкаруудан өтө деле жагымдуу жыйынтык чыкпай жатат? Германиянын биринчи канцлери Отто фон Бисмарк мыйзамдар жаман, бирок кадрлар жакшы болсо, мамлекет өнүгөт. Бирок кадрлар начар болсо, алардын ишин эч кандай жакшы мыйзам оңдой албайт деген. Акыркы убакта Кыргызстанда тиги да жок, экинчиси да аксайт. Анча-мынча саясатка аралашкандын баары сөзсүз конституцияны өзгөртүш керек дейт. Бирок кандай конституция же башка мыйзамдар болсо дагы эч ким аны аткарбай жатканы менен эч кимдин иши жок. Анча-мынча бийликке жеткенден баары эч бир мыйзамдарды тааныбай иштейт. Күнөө коюлганда болсо, мыйзамдан башканы билбей калат. Мамлекеттик башкаруу өз нугунан минтип чыгып кеткен маалда аткаруу бийлигиндеги кызматтарга саясий партиялардын талапкерлери дайындала баштагандыктан башаламандык ого бетер күчөдү. Өз шайлоо тизмелерине киргизүүгө 120 адамды таба албаган партиялар министрлер менен башка жетекчилерди сунуштап, антип жилик бөлүштүрүүдөн ырахат алды. Бирок андан кадрлар жакшырып кеткен жок. Билим берүү системасы кыйрап, маданият деңгээли болуп көрбөгөндөй төмөн деңгээлге түшкөн мамлекетте башканы күтүү кыйын го. Маданияты ыдыраган коом болсо, кайсы болбосун бийликке каршы чыга баштайт. Билим берүү жөн билимди бир адамдан башкага берүү эмес, билбеген адамды ойлонууга үйрөтүү болуш керек. Жана калктын ар башка катмарынын билимин бири-бирине маданият кынап турууга тийиш. Андай нерсе жокто, татыктуу кадрларда өсүп чыкпайт экен. Ошондуктан биздин коомдо милиция министринин ордун басары милициянын кызыкчылыгын саткан деп күнөөлөнөт. Вице-премьер болсо башка мамлекетке тыңчылык кылган деп шектелет. Ошол себептен мурдагы президент жаңы президентти саткын деп күнөөлөсө, анын тарапкерлери ошондой күнөө коюуну демократиялык көрүнүш деп эсептейт. Бийликтин бардык тепкичиндеги кадрлардын маданияты бир болгондо, алардын эңсегини жана аракеттери бир багытка умтулмак. Баарына чогуу пайдабал боло турган бирдиктүү маданият жокто болсо, кызыкчылыктар да ар башка болуп кетет жана жетекчилер менен башка кадрлар трибунадан же телевизордон эмне деп сүйлөсө дагы, алардын аракеттери бири-бирин жандырып, жыйынтыгында коом алдыга жылбайт. Кадрлар ар башканы каалаганда коом бир ыкка келбей калат экен. Ошондо саламатта калыңыздар.